Салам математика сүйүүчүлөрү, силер менен кайрадан мен Элдин Сыймыгы. Мен бүгүнкү сабакты мамча түрүндө бөлүүгө арнайм, себеби көпчүлүк 4-класстар бул теманы кайрадан түшүндүрүп берүүмдү суранышты. Себеби мен мурунку сабагымда анча-мынча айта турган нерселерди айтпай кеткем. Кичине чабалдык кылып койгонбу, билбейм. Бирок мен бүгүн ушу мамча түрүндө бөлүүнү нөлдөн баштап аягына чейин так жана түшүнүктүү кылып, кызыктуу кылып түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Азыр мен 6 орунду санды 1 орунду санга бөлгөнгө аракет кылам. Мисалы, 912.575 деген санды мен бөлүп көрөйүн. Мисалы, 5 деген санга. Демек, бул бөлүнүүчү, бөлүнүп атат, бөлүнүүчү, а бул бөлүүчү, бөлүп атат, ушул санды бөлүп атат. Демек, бөлүүдө биз бөлүнүүчүнүн эң сол жактагы санын карайбыз. Демек, мына бул жактагы санда. Эми карайбыз, достор. Аны текшеребиз. Ушул сол жактагы сан 5ке бөлүнөбү? Бөлүнөт. Бөлүнөбү, бөлүнбөйбү деген сөз эмнени түшүндүрөт бул жакта? Мисалы үчүн 4-тү мен 7ге бөлсөм бөлүнбөйт, туурабы, достор? Себеби 4 деген 7ден кичинекей. Ал эми 7-ни 4кө бөлө алам, анткени 7 4төн чоң. Ошондой да, бөлүнөт, бөлүнбөйт деген. Демек, 9 5тен чоң болгондуктан бөлүнөт экен, достор. Карайлы. Анда бөлүнсө, мен бул жакка сурайм да. Кайсыл санды 5ке көбөйтсөм, 9га жакын жана 9дан кичинекей сан чыгат? Албетте 1 да, туурабы, достор? 1ди 5ке көбөйтсөм, 9га жакын сан чыгат жана 9дан кичинекей. 9дан 5ти алам, 4. 2ден берип койсоңор, канчадан 2ни 5ке көбөйтсөң 10 чыгат, а 10 деген 9дан чоң болуп кетет. Демек, 4 макул. Анан кийин, достор, мына бул жакта турган 1 бул жакка түшүш керек. Түшүнүктүү? Мына 1 келип түштү, 41 чыгып калды. Достор, ушул кемитүүдөн кийинки сан мына бул жактагы бөлүүчүдөн чоң болушу керек. Эгерде кичинекей болуп калса, анда болбойт. Демек, 41 болду. Кайсыл санды 5ке көбөйтсөм 41ге жакын жана 41ден кичинекей сан чыгат? Албетте 8 да, туурабы? 8ди 5ке көбөйтсөм 40 болот. Анан бул жагы 1, 41ден 40 кемитсек 1. Ал достор, баса, бизге мо түшүп кеткендер чип-чип салалы. 9 кетти, 1 кетти. Азыр 2 түштү, мына бул жакка 2 түштү, 2ни чип салдык. Демек, 12. Кайсыл санды берсек болот бул жакка? 6дан берсек, 6дан дейм, аякта 2ден берсек болот. Анткени 2ни 5ке көбөйтсөк 10 чыгат. Ал эми 12ден 10ду алсак 2 калат, 2 калат. Анан 5ти алып келип түшүрөбүз бул жакка. Буну чип салабыз. Канчадан беребиз? Албетте, достор, 5тен беребиз. 5 жана 5 25. Анан бул жакта 0 калды. Достор, 0 калса эч коркпогула, эч нерсе болбойт. Болгону биз 7ни алып келип туруп кайра бул жакка түшүрүп коебуз, дагы 7ни чип салабыз. Демек, канчадан беребиз? Албетте 1ден беребиз. 1ди 5ке көбөйтсөк 5 чыгат. Ал эми 7ден 5ти алсак 2 чыгат. Түшүнүктүү? Бул жакта эми эмне калды? 5 калды. Мына 5 келип түштү бул жакка. Анан 5ти чип салабыз. Демек, канчадан беребиз? 25 турат асты. 25 болуш үчүн 5тен беребиз. Демек, 25. 0. Мынакей, достор, ушундай чыкты биздин эсеп. Бул 6 орунду санды 1 орунду санга бөлгөндө. Муну баарыбыз эле жакшы билсек керек. Анда экинчи мисалга карайлы. Мен ар бир кылып аткан кадамымды байкап, анан кийин ушул видеонун аягына чейин көрсөңөр эле, достор, силер бөлүүнү эң мыкты деңгээлде өздөштүргөн болосуңар. Болгону аягына чейин, анан чыдап, көңүл бөлүп гана койгонуңар жетиштүү болот. Экинчи эсебибизди чыгарып көрөлү. Мисалы, 267 бөлүнгөн 3. 267 бөлүнгөн 3. Карайбыз, достор. Эң сол тарапкы санын карайбыз. Демек, 2, 2 3кө бөлүнөбү? Жок, кичинекей болуп калды. Анда эмне алабыз, достор? Кийинки санды алабыз, мына могул 26 деген санды. 26 3кө бөлүнөбү? Бөлүнөт. Анда кеттик, иштейбиз. Так, канчадан берсем 26га жакын сан чыгат жана 26дан кичинекей сан чыгат? Мисалы, 7ден берсем болобу же 9дан берейинби? 9 жана 3 27 болуп кетет, чоң болуп кетти, 26дан жарабайт. 8ден берсем болот, 8 жана 3 24. Кемитебиз. 6дан 4ти алсам 2, 2ден 2ни алсам албетте 0, 0ду жазбай эле койсок болот. Анан эмне болот? 7 келип түшөт.
чийгенди унутпайбыз, чийип салабыз башыбыз айланбаш үчүн. 27. Ал эми канчадан беребиз? 9-ду 3-кө көбөйтүп койсок 27 калат. Демек 27ден 27-ни алсак, бизде 0 деген сан пайда болот. Демек жооп биздики канча экен? 89 чыкты. Бул дагы силерге оңой эле болсо керек. Биз оңойдон татаалды көздөй баратабыз, достор. Кана ким чыдайт экен? Орто жолдон ким калып калат, ким аягына чейин чыгат, мына ушул жерден билинет. Жашоодо дагы достор башталышы баары оңой болот, анан кийин орто жолдон кээ бирөөлөр бат эле жеңилип берет. Ал эми жашоодо ким көп жеңишке жетет? Албетте аягына чейин, ар бир иште аягына чейин чыккан адамдар жеңишке жетет. Улантабыз, аягына чыгалы, жеңишке жетели. Эми мен азыр 2 орунду санга бөлүп көрөйүн. Мисалы, 6532 бөлүнгөн 92. Демек 2 орунду санга бөлүп атам. Карайбыз достор. Биринчи сол тарапта 6 92ге бөлүнөбү? Бөлүнбөйт достор. Демек кичинекей. Анда 65 тарайбыз. 65 бөлүнөбү? 65 92ден кичинекей, бөлүнбөйт. Анда 3-чүгө кетебиз. 3-чүсү бөлүнөбү? Албетте бөлүнөт. 653 92ге бөлүнөт. Эми кандай карайбыз? Мисалы 92ни бул жакта 10го көбөйтсөм 900 болуп кетет, Ал эми 9га көбөйтсөм 800 бир нерсе болуп кетет. 8ге көбөйтсөм 720 бирдеме болуп кетет, Анда 7ге көбөйтүп көрөйүн. 7 жакыныраак. 7 женде 2 14, 9 женде 7 63, көңүлдө бирөө бар 64 болот, Кадимкидей эле көбөйтүүнү мамча түрүндө көбөйтүүсүңөр достор. Анан кемитебиз. 13дөн 4 алабыз. Демек 6 9 калат бул жакта. Ал эми бул жактан сурап кеткенбиз, 13дөн эмне үчүн 13ден? Анткени 5тен 1ди сурап кеткен. Бул жакта 4 калды. 4төн 4 алсак 0. Бул жактагы 0. Бүттү, түштүк. Демек бул жактан 2-ни алып келип түшүрөм. 2-ни алып келип түшүрдүм. Бул жак канчадан берем? Албетте 1ден берем. 92 калды. Демек 0 кемитебиз. Буларды чийип койсоңор болот, чийбей деле койсоңор болот. Түшүнүктүүбү достор? Эгерде бул жакта кичинекей сан туруп калса, кийинки санын алып, кийинки санын алып кете бересиңер деген нерсени түшүндүрүп бергим келип кетти. Кийинки эсепти карайлы. 108.855 бөлүнгөн канчага дейли? Мисалы 59га деп коелу, 59га бөлөлү. Карайбыз. Эң сол тарапкы саны кайсы? 1. 1 59га бөлүнөбү? Бөлүнбөйт. Кийинкиге кеттик. 10. 10 59га бөлүнөбү? Бөлүнбөйт. Кеттик, кийинкиге кеттик. 108. 108 59га бөлүнөбү? Албетте бөлүнөт, анткени 108 59дан чоң. Макул. Кайсыл санды 59га көбөйтсөк 108ге жакын жана 108ден аз сан чыгат? Мен минтип билем да, достор. Силер кантип билесиңер? Мен минтип билем. Мисалы, достор, мен муну бир 59 болот була. 59 деген 60ка жакыныраак сан да, туура 60ка жакыныраак сан. Анан кийин 60ты мен мисалы үчүн 2ге көбөйтсөм 120 чыгып кетет, 120 чыгып кетет. Ошондуктан мен деген 1ден эле берет экенмин. Демек мен муну 60 деп элестеттим да, жөн элечи. Ошондуктан 1ден бердим. 1де көбөйтсөм 59га, бул жагы 59 бойдон эле калат. Албетте силер мамча түрүндө бөлүүнү үйрөнгөнгөр келсе, а дегенде мамча түрүндө кемитүүнү үйрөнүшүңөр керек. Демек 18ден 9ду алсам 9, бул жакта деген 9 калган, 9дан 5ти алсам 4. 4, туурабы? 49 калды. 8 келип бул жака түштү. 8 чейем, бул чейем, кетти. 498 калды. Демек кайра муну мен 60 деп элестетип алайын. 60ка жакын, бирок 60 эмес да. Бул жака болжолдуу түрдө сан чыгыш керек. Демек 49 чыгыш керек болот. 60ты кайсы санга көбөйтсөм 49 чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн 60ты мен деген 7ге көбөйтсөм 42 чыгат, Ал эми 8ге көбөйтсөм 48 чыгат, Болжолдуу түрдө 480 деген сан чыгышы мүмкүн. Демек мен азыр бул жакка канчадан берсем болот экен? Албетте 8ден берсем болот экен. Демек 9ду 8ге көбөйтсөм 72, 72нин 7си көңүлдө, 8ди 5ке көбөйтсөм 40, кайра 7ни кошом 47. Минус 8ден 2ни алам 6, 9дан 7ни алам 2, 4төн 4 алам 0. Түшүнүктүү? Кайра 26 59дан кичинекей болгондуктан мен 5ти алып келип түшүрөм бул жака. Бул чийилди. Кайра 60ты
мына 60 деп элестетейин. Мына 60-ты кайсы санга койсом 265-ке жакыныраак сан чыгат. Мисалы 4 да, 4. Демек 60-ты 4-кө койсом болжолдуу түрдө 240 деген сан чыгат. Ошондуктан мен азыр 4-ті алам. 4-ті алайын бул жака. 9 женде 4, 9 женде 4, 36. Так, 36-нын 6-сы жазылат, 3 көңүлдө. Ал эми 5 женде 4, 20, анан 23. Ошондо 15-тен 6-ны алсам 9, ал эми бул жакта 5 калган, 5-тен 3-тү алсам 2, 2, ал эми 2-ни алсам 0. Бул жактан кайра 5 келип түшөт, анан 5-ти өчүрөм. Жаңы элемент достор, 4-ті алганда 236 чыкканы, демек бул кичинекей болуп калат экен. Ошондуктан мен 5-ті алып көрөйүн. 5-ті алдым. 9-ду 5-ке көбөйтсөм, албетте 45 чыгат. 4-ті көңүлдө 5 женде 5 25, 25-ке 4-ті кошсом 295 чыгат. Андан кемитип койсок 295-ти 0 чыгат. Демек 1845 деген сан келип чыкты достор. Кандай экен, оңой эле экенби? Же оор болуп атабы? Достор, оор болуп атса, анда кайра дагы бир жолу видеону кайталап көрөбүз, макулбу? Биз болсо улантабыз. Эми азыр дагы бир эсеп иштеп көрөлү. Мисалы үчүн 30.590-ду бөлүш керек болот. Биз канчага? 38-ке. Азыр 38-ке бөлүшүбүз керек. 38-ке. Карайлы достор. Биринчи сан 38-тен кичинекей, ал бөлүнбөйт, жарабайт. Экинчи сан, демек 30-ту 38-ке бөлө албайбыз, бул да жарабайт. Анда 305-ти алабыз. 305 38-ке бөлүнөт. Анда ишибизди улантабыз. Мен азыр кайсыл санды 38-ке койсом 305-ке жакыныраак сан келип чыгат экенине жооп беришим керек. Мен анын үчүн мындай оңоюраак жолдорун карайм. 38 деген бул почти 40 деген эле сан да, туурабы? 40 деп элестетип алайын. Демек 40-ты кайсы санга койсом 300-ке жакын сан чыгат. 40-ты мисалы үчүн 5-ке көбөйтсөм 200 чыгат, туурабы? 200 чыгат. Ал эми 6-га көбөйтсөм 240 чыгат. 7-ге көбөйтсөм 280 чыгат. Ал эми 8-ге көбөйтсөм 320 чыгат. Демек 300-кө жакын сан чыкты. Демек анда мен азыр 8-ден берейин. 300-кө жакын сан чыкпады себеби. 8 женде 8 64, анан 8 женде 3 24, 24-кө дагы 6-ны кошом, мен 30 деген санды алам. Минус, демек 1 калат, анан 9. Карайбыз достор, ушул эң маанилүү учур. Бул жактагы сан, бул жактагы сандан кичинекей болуп калды. Кайсын өрөбүз? Мисалы үчүн, кайсы санды 38-ке көбөйткөндө 19-дан кичинекей санды ала алабыз деген суроого жооп бере албайбыз. Биз 19-ду түшүрдүк, мына биринчи 9 түштү. Ошондо дагы жетпей атат да. Эмне кылабыз анда? Албетте достор, мынакей карайбыз. Бул жака жөн гана 0-ду кошуп туруп, анан бул 0-ду кайра түшүрүп салсак болот. Эки санды катар менен түшүргүбүз келсе, достор, эки санды катар менен түшүрүбүз келсе болгону, бул жака 0-ду кошуп коюшубуз керек. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Анда кеттик кайра. Кайсы санды 38-ке көбөйтсөк 190 ала алабыз, албетте 5 да достор. Демек 8 женде 5 40, анан 3 женде 5 15, 15-ке 4-тү кошсок 190 чыгат. Демек 0. Түшүнүктүүбү достор? Демек 805. Болгону бул жерде маанилүү учур кайсы? Маанилүү учур. Бул жердеги маанилүү учур, мисалы үчүн, бул жакта 9 дагы түштү, анда жетпей калып атат. Анда 0-ду түшүрүшүбүз керек болот, туурабы? Бирок 0-ду түшүрүүдөн мурда бул жака мына могул 0-ду жазып алышыбыз керек. Кеттик. Кийинкине карайлы. 84.854 бөлүнгөн 406. Так, биринчи сан жарабайт, 406-дан кичинекей, экинчи да жарабайт, үчүнчүнү алам, 848 406-га бөлүнөт. Так, канчадан берсем болот? Мисалы, бул 406-нын 400 деп элестетип алайын. 400-тү кайсы санга көбөйтсөм 800 деген санды алам. Албетте 2-ге да, туурабы? 2-ге көбөйтөм. 2 женде 6 12, 2 женде 0, бирок бирөө көңүлдө бар болчу, ошон үчүн 1-ди жазам. Анан 4 женде 2 8, 812 деген. Кемитем. 8-ден 2-ни алсам 6,
4-төн 1-ди алсам 3, ал эми 8-ден 8-ди алсам 0. Буларды чийип салайын кетти. 8 келип 5 келип түшөт. Өчтү бул 5 дагы. Демек, кайра эле достор, мынакей бул жак 365 болуп калды. Кичинекей сан болуп калды 406-га. Кайсы санды 406-га көбөйтсөм 365 чыксын? Билбейм да. Бул кичинекей санда турабы? Анда биз эмне кылабыз? 5-ти түшүрдүкпү? Мына 5 келип түштү. Бул жакка коркпой достор. 0-ду жазабыз дагы, кайра мынакей могул 4-тү түшүрүп салабыз бул жака. Мынакей эми окшошту. Демек, 3654-тү биз 406-га оңой эле бөлө алабыз. Канчадан берсек болот? Мисалы, 400-тү кайсы санга көбөйтсөк 3600 ала алабыз. Албетте 36 чыкса, так 9-дан берсек болот экен. 9-дан. Демек, 9-дан берели. 9 жөнүндө 6 54, 9 жөнүндө 0 0. Бирок 5 бар болчу көңүлдө. 5-ти жазабыз дагы. 9 жөнүндө 4 36. 36 демек кемитебиз 0. Мынакей биздин ар кандай өңдөгү 209 деген саныбыз келип чыкты достор. Кандай болду? Түшүнүктүү болдубу бары? Түшүнүктүү болсо мен аябай кубанычтамын. Азыр мен мына бул берилген тапшырмаларды силерге сунуштайт элем. Өзүңөр ушуну мамынча түрүндө чыгарып туруп, жообун калькулятор менен текшерсеңер болот. Ал эми түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге калтыргыла. Мен силерге дайым жардам бергенге даярмын достор. Силер дагы билим алганга даяр болсоңор. Силер менен элдин сыймыгы достор, колдооңорго муктажмын. Лайк басып, комментарий жазып койгула. Кош.